Кечээ Ырчы Курал Чокуев социалдык тармактагы баракчасына пневмониядан каза болгон досун жерге берип жаткан видео менен бөлүшкөн. Ага ылайык Ырчы аталган билдирүүсү менен өлкөдө болуп жаткан чыныгы окуяны баары жакшы деген менен абал кооптуу экенин, ошол эле дарттан эртеси досунун бир тууган агасы каза болгонун айтып, элди сак болууга чакырган. Ырчынын айтымында көрүстөндүн четиндеги жаңы көмүлгөндөрдүн баары коронавирус инфекциясынан каза болгондор. Dostlar. Ал эми бүгүн 9-июлга карата коронавирус инфекциясын дагы 361 адам жуктуруп алды. Жалпы 8847ге жетти. Ошондой эле бир сутка ичинде өлкө боюнча 83 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алган. Бир сутка ичинде коронавирустан дарыланып жаткан бейтаптардын ичинен дагы 4 адам каза болду. Ошону менен катар эле бир күн ичинде пневмониядан 42 бейтап көз жумду. Март айынан бери пневмониядан каза болгондордун жалпы саны 310 адам болсо, коронавирустан 116 адам каза болду. Өлкөдө COVID-19 илдетинен айыккандардын саны бүгүнкү күнгө карата дагы 70 адам менен толукталды. Республика боюнча жалпы 3053 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды.